Эки-үч жылдан бери Орто Азиядан, өзгөчө Кыргызстандан келген мигранттардын саны аябай көбөйдү. Эми Кыргызстанда ижара табыш жеңилирээк болот болуш керек. Бул жакта жаңы келгендер баягы Кыргызстандай эле ала алабыз дейт. Бирок да мүмкүнчүлүк жок. Мен эже бул жерден теги англисче сурай албай атам, жардам берип коюңузчу, которуп теги сахар кандай болот же нан кандай болот деген убакыттар болду беле. В первую очередь ошол эмеси кредит скорун сурашат. Кредит скору жок, доход жоктор ошолордон алса болот, бирок да аякта экстра төлөш керек. Так биздин кыргыздар баягы бүт баары эле жакшы райондордо жашайт негизи. Саламатсызбы Венера эже? Саламатчылык. Кош келипсиз. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, абдан жакшы. Манайыңыз Чикагонун аба райындайбы? Ысыкпы? Аба райындай ысык. Ысык, жумуштар көп. Жумуштар көп. Чаяндай эле учуп эле ысыкты иш чара менен жүрөсүз. Ошондой экен. Азаматсыз. Аябай чоң кубанычтабыз өзүңүздүн. Чоң рахмат чакырганыңарга. Рахмат Венера эже, бул биз үчүн чоң урмат. Сизди бизге конок алып келип, бул жерде кыргыз туугандарыбыздын арасында актуалдуу болгон суроолуу жоопторго такталган жоопторду сиз менен бир күн бирге издейли деп чечтик. Венера эже, сиз биз үчүн Венера эже, биз кээ бир коллегаларыбызга, кээ бир тааныштарыбыз үчүн real estate ханышасы деп айтат экенсизди, кээ бирлери босс деп айтат экен. Сизге дагы еще кандай аттарды айтып кайрылышат? Венера эже, көбүнчө эле Венера эже деп да, көм каланы эже апче. Улуу болобу, кичүү болобу, кээ бирде улуулар да эже десе эметип каласың да, эже деп көбүнчө обращаться этет. Туура эле. Туура, жакшы. Венера эже, анда биз сизди да Венера эже дей берели, сиз каршы болбосоңуз. Хорошо. Сизге азыр баягы акыркы байкоолор боюнча 2 жылдан бери, акыркы 2-3 жылдан бери Орто Азиядан, өзгөчө Кыргызстандан келген мигранттардын саны аябай көбөйдү. Бунун этегинде бул көптөрү ошо келгенде турак жайы суроолор менен аябай кыйналышып атат да. Бул жана жүрөктү эскен, убакытты талап кылган бир өзүнчө суроо экен да. Баягы Кыргызстандагыдай сенде жеңилдик жок. Бул жерде өзүң биринчиден башка жерде жүргөндүктөн, экинчиден тил билбегендиктен, үчүнчүдөн мыйзамдарды билбегендиктен өзүңдүн адамыңды издейт экенсиң да. Баягы жүрөктү кыйнаган суроолордун бири бул турак жай суроосу экен да. Туура. Бул ошо сизге келген биздин туугандардын, кыргыз туугандардын арасынан көпчүлүгү кайсыл категориядагы суроолор менен келишет? Эки категориясы. Бирөөсү эң негизгиси жаңы келгендер ошо ижара боюнча, аренда боюнча тапканга жардам бергиле деп чалышат. Экинчи үй алабыз дегендер, ушул мыйзамдары кандай алыш керек, консультация сурашат да. Экөө тең бирдей эле. Көбүнчө бул баягы иш боюнча чалышат экен да. Иш боюнча чалышат. Чалган убактар болду эле Венера эже, бул жерден теги англисче сурай албай атам, жардам берип коюңузчу, которуп теги сахар кандай болот же нан кандай болот деген убакыттар болду беле? Андай деле болгон. Андай убактарда болду беле? Да, чалышып, жардам сурашып, бул теги. Эми бул жакта көп жашап калган себебинен бул жака 25 жыл болду да жашаганыма. 25 жылдан бери. Көп нерселерди real estate болбосо дагы башка боюнча дагы сурап калышат. Жардам беребиз. Венера эже, бизде бир гана турак жай суроолору менен гана чектелбестен, бул жеке суроолор менен гана, жеке суроолор менен кайрылган убакыттар болот экен да. Болот. Азаматсыз. Убакытты кантип табасыз бардыгына? Убакыт ошо тар. Ошол убакыт боюнча аябай проблематично. Убакыт кетер экен да. Хорошо, жакшы. Бул ижара деп баягы өзгөчө басылап кетсиз да. Өзгөчө жана жаңы келген биздин туугандарга бул Америкага келип кыйналышып, өзүнүн турак жай таба албай, аябай кыйналышып жүргөн убакыт экен да азырчы. Көптөрү каяка барбай, интернет барактарына, социалдык тармактарга кирбей, жана мессенджерлерде, группаларга кирбей, бардык жерде эле баягы бизде айтып коет экен, проверенный депчи. Проверенный риэлтор номерин бергиле, проверенный риэлтор номерин бергиле деп элечи. Көп жерден эле байкасаң, баягы сизди айтып жүрүшөт экен да. Анан кийин бул биз үчүн аябай чоң жетиштик.
сиз биздин тагдырыбызга бар экениңизге бул жерде рахмат. Менден башка дагы эле риэлторлор бар, конечно. бар, бирок да көпчүлүгү мына менин байкоомдо, жеке байкоом боюнча бул ушу Венера жана эстетик көп айтат да. Анан ошон үчүн бүгүн сизди конокко чакырып, бул жерде баягы кыргыз биздин туугандарды кыйнап жүргөн суроолорго жооп табайлы деп чечтик да. Ошолордун бирдиги көпчүлүгү баягы жана проверенный риэлтордун жанында айтат да, бирдиги кайсыл жерден ижарага квартира же болбосо там алсак болот деген суроо көп аябай келет экен да. Ошону көп байкадым. Ошо ижара темасын козгой турган болсок сиз менен, Кыргызстандагы мыйзам жана АКШдагы мыйзам ижара чөйрөсүндө эмнеси менен айырмаланат? Эми Кыргызстанда ижара табыш жеңилирээк болот болуш керек. Бул жакта жаңы келгендер баягы Кыргызстандай эле ала алабыз дейт. Бирок да мүмкүнчүлүк жок. Анткени бул жакта көбүнчө үйлөрдү документтерин сурашат да. В первую очередь ошол эмеси кредит скорун сурашат. Кредит скору ал эмнеге кредит скорун сурайт? Анткени платежеспособность, төлөй элеби акчасын, төлөй элбайбы? Кредит скору ошондо билинет да. Кээ бирлер төлөй элбей калса, кредит скору ылдый болуп эметишет. Андан кийин экинчи нерсеси бул акча иштеш керек да. Баягы иштеген зарплатаңды көрсөтмөйүнчө кыйын бул жакта ижара табыш. Же андай жаңы келгендерге көбүнчөсү бул жактагы туугандары болобу, тили тең туштары болобу, баягы поручитель болуп ошентип көбүнчөсү алышат. Же болбосо дагы компаниялар бар, өзүнчө көбүрөөк акча төлөйсүң, баягы страховкасы бар. Ошол страховкага экстра төлөп, анан ошол страховкасы, например, 6-7 айга чейин төлөй элбей калса жардам берет деп ошондой компаниялар бар, бирок да андай компаниялар аз да. Ошон үчүн азыр көбүнчө жаңы келгендер көбүнчөсү түшүнбөйт, эмнеге берилбейт. Мына көрсөтөсүң, үй жагат, анкеталарын жибересиң, алар макул болушпайт. Эмнеге? Анткени кредит скору жок, же зарплатасы жок, биз кантип бере алабыз депчи. Эми аларды деле түшүнсөңөр болот да. Да. Ошон үчүн бул жакта ижараны келип алып эле ала албайсың да, жөн эле. Тааныштарың болсо, анда жеңилирээк болот. Кыргыз мигранттарын өзгөчө жана көчмөн кыргыздарга мигрант болуп жана Москвада иштеп жүргөндө, ал жерден только для славянской внешности депчи. А бияка келгенде кредит скорду көргөндө бир триггер бар экен да Кыргызстандачы. Да, жактан славянской внешности, берде келгенде кредит скор сурап эле баягы таскабызды жана группаларда жазып коет, тасканы чыгарды деп элечи. Кредит скор аябай маанилүү нерсе экен да бул жердечи. В первую очередь ошо кредит скорун текшерет. Ну, это платежеспособность. Бул жакты деле түшүнө кетсе болот да. Эми ар кандай кишилер бар. Да. Кээ бирлер төлөйбүз, убагында төлөйбүз деп анан төлөй элбей калгандар да болот. Анда дагы тиги хозяиндер, алардын деле төлөгөн акчалары бар да, туурабы? Банкка төлөш керек. Да. Ошон үчүн бул жакта ал жагын кредит скор менен доходун көбүрөөк карашат. Түшүнүктүү. Эң биринчи артыкчылыгы бул кредит скор экен да бул жерде. Кыргызстанда кредит скор жок болсо, бул жерде обязательно болуш керек экен, сөзсүз түрдө болуш керек. Сөзсүз түрдө. Эми бул жакта жаңы келчү мекендештерге айтам, биздики менталитет башка, кредитный карточка ачкылары келишпейт, баягы карыз болуп калабыз эми. Но в первую очередь мен мага обращаться этсе, айтам, кредитный карточкаларды ачкыла, бир эмес, 2-3 линия алыш керек. Кредит скорду деген сразу жаңы келгенден баштап көтөрүш керек. Негизи бир жылдын ичинде туура колдонуп эметсе, 700дөн өйдө көтөрсө болот да. Мен по факту айтып атам, өзүм деле племянницаларым келген, практикаман, ошон үчүн келгенде эч кандай коркпогула. Кредитный карточка линия ачсаңар, бул абдан жакшы.
потому что кредит скор бүт жака. Потом ижараны алыш үчүн да кредит скор керек, үй алыш үчүн дагы, если, например, ипотека алам дегенде, анда дагы кредит скор аябай основной роль играет да. Бусун жеке практикаңыз боюнча да, элеже кредит скорду айтып аябай маанилүү депчи. Анан бир эки лайфхак айтып кетсиз да, бул кредит скорду кантип көтөрсө болот. Бир эки үч линия ачкыла депчи. Кредитный карта ачкыла деп атасыз. Баягы кыргыз жанагы ар кандай балчайган проценттик ставкасы менен Кыргызстанда жүрүп отуруп берден аябай коркот экен. Көпчүлүгү коркуп, анан кийин көпчүлүгү даже ушундай финансовый институттарга кайрылгандан коркуп тартынып турушат да. Кредит скорду да көтөрүүнүн дагы бир лайфхак кандай? Лайфхактар барбы, кантип көтөрсө болот? Ошол баягы эле жанагы светке төлөп атасыңар, телефонго төлөп атасыңар, анын баары эле кредитный история болуп санала берет да. Эң биринчи баягы канча кредитный карточка ачпасаңар да, кээ бирлер иштешет, унутуп калышат, автоматик пейментке коюп койгула. Анан кредитный карточканы ачканда дагы, например, $10,000 кредит берсе, 33,000ден ашпаш керек, 30% утилизация болуш керек да. Ошондо кредитный эме дагы көп көтөрүлөт. Если бир эле пейментти, бир эле оплатасын төлөбөй койсоңор болду. Анда уже кредитный эмеге келип, аны кредитный эмеден, историядан алганга мүмкүнчүлүк жок. Ал только убакыт менен гана калтырып кетет да. Да, ошон үчүн вовремя бул жакта төлөш керек. Кредитный карточкаларды пользоваться эткенге дагы туура болуш керек да. Например, машина алып атасыңарбы, ал дагы бүт. Кредит скор бул жакта самый важный, мекендештер. В первую очередь эч нерседен коркпогула. Баягы накалай акча төлөбөй, кредитный карточкалар менен төлөсөңөр, бир четинен акча да зарабатывать этесиңер, экинчиден кредитный история. Кэшбэк алышат. Да, кэшбэк аласыңар да. Жеңил дагы болот. Жеңил дагы болот. И безопасно дагы болот экен. Ооба. Ошон үчүн эч кандай коркпош керек кредитный карточкаларды ачканда. Жана айта кетип турган нерсе, бул аша чаппаш керек экен да. Аша чаппаш керек. 30%-тан көп эметпесе да, например, кредитный карточка, например, $10,000 болду, анан $9,000 колдонуп койсоңор, кредитный история опять түшүп калат. Ошон үчүн ошолордун баарын байкаш керек. Көп факторлор бар бул жакта. Вау. Бул өзүнчө бир искусство экен да. Там салгандай эле, үй салгандай эле. Берден да элдер келип эле кредитный скориңарды салып, аман эсен салып алып тургузуп алсаңар, анда жакшы бир там салып алат экен да. Кудай берсе. Жакшы экен. Ижара боюнча суроолор. Баягы өзүңүз айтып кеткендей актуалдуу вопрос да. Сиз айттыңыз, бул баары көпчүлүгүнүн жана баш оорузу депчи. Айттыңыз, кредит скорду карайт депчи. Кредит скорду карашат экен, хорошо. Кредит скор жок. Жан келген кыргыз бир туугандарыбыз да, кредит скору жоктор кандай выходтор бар? Алар кантип ижара алса болот? Поручители жок, кредит скору жок, бирок акчасы бар. Эми кыйыныраак да, ал жактан эми Бирок ошондой кылса болобу? Кылса кээ бирлер болот. Жана айтпадымбы, былтыр бир эки кишиге жардам бердим. Чикагода ошол Northside деп коет да, көп чоң Биковик деген компания бар, өзүнүн ошол страховой компаниясы бар да, ичиндечи. Ошол кредит скору жок, доход жоктор ошолордон алса болот, бирок да аякта экстра төлөш керек. Например, бир айлык $1,500 болсо, где-то экстра $800-900 бир убакыт эле төлөнөт. Ошол страховка деп коет да, полиси. Ал ошол төлөлүп калса 6-7 айга чейин покрывать этип беришет, ошонусу жакшы. Же болбосо хозяиндар менен өзү менен сүйлөшүп бир 2-3 ай экстра төлөп койсоң, анда деле макул болушу ыктымал. Бирок да чын айтканда азыр аябай эле татаал болуп баратат. Без документов ижарага табышчы. Кредит скор менен поручителен. Сиз айтып кеткен компания бул жанагы ашыкча экстра төлөйт депчи. Алар посредник, поручитель болуп өзүнүн эле компания через страховую компанию. Мына бул жакта аэропорт жакта дагы павильон деген бар. Ата дагы биз бир кыргыз бала иштеп атыптыр. Алардын деле ошондой эле условиялар менен алышат да. Ашыкча страховка төлөйт. Ашыкча страховка төлөйт. Поручители жок, и social жок, и кредит скор жок алса болот экен да. Сону баягы кредит скор жок, поручитель жок, кредитная история жок.
хорошо, через посредник поручитель менен компаниялар менен же болбосо мондай управляющий компаниялар менен ижарага алдык. Ижараны лиз контрактка кол коюлуп уже жашап баштадык да. Анан баягы артыкчылыгы, Кыргызстандын артыкчылыгы бул жерде баягы лиз дагы договор да, контракт 12 айга түзүлүп өткөн да. Эгер аны бузуп башка жака көчө турган болсоң, бул жерде мыйзам чегинде кандай условияларда мыйзам биринчи очередь эми кандай причина, эмнеге бузуп атасың? Эми өзүңөр ошол эле үйдүн хозяйыны менен сүйлөшүп көрүшүңөр керек. Туура. По закону болсо, контракт бузсаңар, обычно security deposit деп коет, ошонусун алып коюшат. Да? Эми закондор ар бир кишинин өзүнүн эмесин индивидуально контрактында эмне жазылган, контрактта бүт жазылып турат да. Например, договорду бузсаңар, мындай болот деп. Ошо контрактты түзүп атканда, окуп атканда ошол жагын караш керек да. Вдруг жашоо турмушта ар кандай болот. Ар кандай, да. Эч ким. Ошон үчүн баягы первую очередь ар бир нерсени алып атканда, ижарага алып атасыңбы, сатып алып атканда алып атасыңбы, договор болот, ошону жакшы караш керек. Баягы жаңы келген көпчүлүктөрдүн баягы өзүмдүн практикамда жана көбүнчө байкоолор боюнча жана келген биздин туугандар бул жерден баягы биринчи сиз айтып кеткен жана перечислять этип кеткен вопростордон башка, да суроолордон башка дагы бир баш ооруткан нерсеси бул кайсыл район? Потому что бул негизи себеби дегенде бул жерге жаңы келди да. Чикаго мен жаңы келдим. Мен Чикагону билбейм. Ар кимден сурасаң, ар кимдин ою ар кандай да. Кимге кайыр жакты, баягы айтып коет го, ар кимге по цвету и по желанию товарища нет депчи. Бул жерге келгенде кантип байкаса болот? Кайсыл район кимге кандай жагат? Мисалы үчүн мисал иретинде айтайлы. Бизде 3 каарман бар. Асан, Үсөн и Мадина. Асан жалгыз жашайт. Балдары жок, жалгыз келген бул жерде. Үсөн 2 баласы менен, үй бүлөсү менен, да, келинчеги 2 баласы менен. И Мадина бул жерде бардык үй бүлөсү менен, полный пакет келген кайненеси, кайнатасы, бала чакасы жана тиги өзүнүн туугандары же өзүнүн туугандары. Бул үй бүлөлөргө сиздин өзүңүздүн жеке баягы рекомендацияңыз кайсы районго, бул биздин каармандарга кайсы район Чикагода жакшы деп ойлойсуз? Эми райондор боюнча ар бир кишинин өзүнүн жумушу каягында болот. Сен айтып кеткендей, бирөөсү бойдок, бирөөсүнүн семьясы бар, балдары бар болсо мектебин караш керек. Жаңы келгендер болсо баягы общественный транспорт кандай жүрөт, машинеси болобу жокпу? Бул жакта пригороддо жашасаң көбүнчө машина керек да. Ошон үчүн азыр машина ала алганга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда шаардын тегерегинде эле оңоюраак. Анткени акта тиги трендерда, поезддерда жүрөт, автобустарда жакшы жүрөт. Ошол жака эмеш керек. Эми үй бүлөлөр бар болуш үчүн анын первый очередь эми балдарды карайт да, мектебин караш керек. Самый основной ошол да. Хорошо. Хорошо. Значит, биз Асан жалгыз болгондуктан ал ар ким өзүнүн жанагы жеке жашоосуна карап, жана жакындарын, бир туугандарынын да условияларына карап, ошолорго карап жакыныраак тандайт экен да. А бирок баягы коопсуздулук боюнча кээ бир райондордо айтат экен, бул Чикагода кээ бир райондор аябай коопсуздуу эмес депчи. Ошо райондор боюнча кайсыл райондор табу район деп эсептейсиз? Өзүңүздүн жеке практикаңыз боюнча. Табу район мен деле өзүм деле жолубойм. Ошол эле Чикаго Саус жагы криминальный, ага жолош кереги жок. Чоң риск экен да. Чоң риск. Так биздин кыргыздар баягы бүт баары эле жакшы райондордо жашайт негизи. Мага деле чалганда мен жаман райондорду эч качан предлагать этпейм. Жакшы райондорду айтам. Биринчи чалса угам да, каяктан эмне каалап атышат. Бүт баарын уккандан кийин анан ошого карата өзүмдүн консультациямды берем да. Потому что ар бир киши индивидуальный, өзүнүн требованиялары бар. Чикагода, Норсайд, даунтаунда деле жаштар көбүнчөсү даунтаунда жашагысы келет, шаарда жашагысы келишет. Үй бүлөлөр бар, кичине тынчыраак, тиги балдарына более-менее безопасный жагына барышат да.
Саус сайтты сиз айтып кетесиз да, бул табуу район депчи. Бул жак аябай чоң риски бар, коопсуздук жок райондар депчи. Эң коопсуздуу деп кайсы 3 районду айтат элес Чикагода? Эң коопсуздуу андай райондор көп негизи. Чикагонун деле ар бир районду, например, бир айтканда, вот мен бул биздин real estate'те могу аэропорт жактан Парк Рич болобу, Arlington Heights, Маунт Проспект, Баффало Гров, ошол могу районду Золотой коридор деп коет да. Золотой коридор. Вау. Да, Золотой коридор. Аякта real estate'тин баасы да көп түшпөйт. Стабильность, мектептери жакшы, инфраструктурасы жакшы. Тиги шаарга да жакын, аэропортко да жакын. Баягы үй алып атканда real estate в первую очередь локация. Например, бир эле үй бир райондо 100 000 турса, ошондой эле оп-окшош үй, например, жарым сааттык жол башка район болсо, $200-300 000, да? Локация бүт жакта решать этет да. Биринчи очередь үй алып атканда, үй эметип атканда локация. Силерге ылайыктуу болуш керек. Же жумушуңарга жакын болуш керек, же мектеби жакшы болуш керек. Эң негизги факторлордун бири бул локация экен да. Локация. Кайсы жерде жайгашкан экен. Каякта жашасаң да локация, да. Сен ижара суроосун да мазмундап атып, эң негизги жана көңүл буруучу нерсе бул баягы жана табуу райондор. Ал жерге эч кандай барбаңыздар, Саус Парк экен. Анан кийин Золотой коридор деп кетсеңиз, жана сиз өзүңүз айтып кеткен 4 районго ошол сиздин фаворитиңиз экен, туурабы? Ну, аякта уже проверено, канча жылдан бери үйлөрдүн баалары деле түшпөйт. Туруктуу жана коопсуздуу райондордун бири. Хорошо, жакшы. Ижара суроосу чоң топиктердин бири. Бирок сиз айтып кеткендей, еще сатып алуу суроосу биздин кыргыздардын арасында, кыргыз бир туугандарыбыздын арасында көптөн бери жүргөндөр, может быть, жаңы келгендердин арасында дагы сатып алуу суроосу дагы бир жакшы актуалдуу суроолордун бири экен да. Бирок бул процесс боюнча бул жана long term деп коет экен да. Бул долгосрочный суроолордун бири экен да. Мыйзам түрүндө сатып алуу менен ижаранын айырмасы кандай? Ижараныкы закону более проще. Сатып алышты, например, на калай акча сатып алам десеңер, көп деле эме жок. Например, башка бул жакта обязательно документтериңер деле кереги жок. Башка мамлекеттен деле на калай акча алам десе сатып алса болот. Эч кандай бул жакта эч маселе эмес экен да. Маселе эмес. Ипотека алам дегенде анда уже башка маселе. Бул жактан уже банк болсо бүт документтерин баарын сурайт. Эң биринчи бул real estate'тин закону бул аябай катуу иштейт бул жакта. Эми real estate, конечно, үй алып атканда бул чоң акча алынып атат. Ошон үчүн бүт жагын жакшы караш керек да. Биздин кыргыздар бул сизге кайрылып аткан кыргыздардын бир туугандардын көпчүлүгү ипотека алып атабы же акчалай акча алып атабы? 100%тен 95% ипотека алышат. 95%. Бул жакшы көрүнүшпү же жаманбы? Бул жакшы көрүнүш. Эми ким бул жакта үй кымбат да, бул 20-30 миң эмес, бер жагы эле 100 000 да. Андан көбүнчө андайлар акчаларды керек жок, ипотека алышат. Көбүнчөсү ипотека алышат, ошого чалышат консультация, жардам бергенге. Эми ал жакта көп факторлор решать этет. Ар кандай түрлөрү бар. Ипотеканын эле 6-7 түрү бар. Негизи. Ипотеканын 7 түрү бар. 6-7 түрү бар да алыштын. Кандай болгон түрлөрү? Биз билген ипотеканы өзүн эле билебиз да. Да, ипотека, например, самый популярный conventional loan деп коет. Муну банктар с удовольствием берет. Аяка уже кредит скору деген 700дөн өйдө болуш керек, доходу жакшы болуш керек, 2 жылдык иштеген жумушун көрсөтүш керек, опыт работы болуш керек. Айырмачылыгы эмнеде? Ошондой требованиялар да, ипотеканын основной требованиялар. Буякта Америкада 2 чоң финансовый акулалар деп коет деш керек да. Fannie Mae and Freddie Mac деген чоң банктар, ошолор бүт закондорду көбүнчөсүн регулировать этип ошолор чыгышат. Ошолордун требованиясына анан кийин совпадать этип алыш керек да. Алар менен дос болуш керек экен да. Дос болуш керек да.
Хорошо. Конвеншналдан башка дагы кайда? Конвеншналдан башка мамлекеттен жардам болгон программа бар, FHA loan деп коет. Fair Housing Administration loan. Бул жакта мамлекет уже жардам берет адамдарга, кээ бир адамдардын кредит скору ылдый, 700дөн ылдый. Алар болсо мындай конвеншнал loan ала албаса, мамлекет ошолорго жардам берет да, FHA loan деп коет. Анан бул жакта основной айырмасы FHA loan болсо, кредит скору ылдый болсо деле 600дөн өйдө болуш керек негизи. Анан мамлекет кантип жардам берет? Ошол программа менен жардам берип атпайбы? Потому что 700 болбосо, 700дөн өйдө болбосо, банктар сага ипотека акча бербей атпайбы? Мамлекет бул жерде посредник болуп. Посредник болуп, баягы программаны ошон үчүн атайын баягы малоимущим, например, у кого кредит скор низкий, өзлөрүн ала албайган, например, жанагы биринчи взносун 3%тен баштаса болот да, негизи. Бул жана блогерлер айтып жүргөн программа экен да, как раз мамлекет спонсорство кылат. Мамлекет спонсорство кылат. Эми ал жакта болсо жакшы жагы дагы бар, жаман жагы деп айта албайм негизи. Жакшы жагы, например, процентный ставка, например, FHA loan болсо, мурун азыр пандемия убакта 3%, 2,5% болуп калбадыбы? Ошол лоонду азыркы убакта алса болот да, assumable деп коет. Канча баланс калса, ошону ошол эле процент менен жаңы сатып алуучулар сатып алса болот да. Ошол үйдө FHA loan болсо. Conventional loan болсо азыркы проценттер көбөйүп кетти, 7%тен ашып кетти. 7% менен алышат. Эң негизги FHA'дын айырмасы mortgage insurance деп коет. Mortgage insurance, например, conventional loan менен алсаң 5% төлөсөң, 20% чейин төлөп бүтсөң, автоматически mortgage insurance токтоп калат да, төлөбөй каласың. FHA loan'до уже бүт на весь срок, 10 жылга алдыңбы, 20 жылга алдыңбы, 30 жылга чейин ошол mortgage insurance кетпейт. Кичине эмеси кичирейет, бирок да эмеси кетпейт да. Ошол жагы бар. Эң популярдуу эки түрү экен да ипотеканын. Ипотеканын эки түрү да, FHA же conventional. Биздин туугандар көбүнчө кайсы программа? Көбүнчөсү, конечно, conventional loan алышат. Бул эми стандарттуу, да. Потому что FHA loanго, например, квартира алам десең, же таунхаус алам десең, аякта налогтон сырткары дагы HOA ассоциацияга да төлөшүң керек да, үйгөчү. Көбүнчөлөрү ошол FHA loanго туруктуу эмес да. Ала албайсың. Менчик үй алам десең, FHA loan менен ала бересиң. Ошон үчүн көбүнчө квартира алам деби, же таунхаус алам деби, биз аракет кылабыз conventional loan алыш үчүн. Стандарт формат менен да. Жакшы. Сиз ушу айтып кетсиз да, баягы ижараны өзүнчө адам өзү жалгыз чечсе болот депчи. Баягы платформалар бар. Marketplace'ден айттыңыз да, Zillow, Redfin'ден өзүңөр карасаңар болот. Ижара табам десеңер, ижара караштырам десеңер, риэлторга обращаться-сеңер, биз только риэлтор менен коюлган үйлөрдү эле көрсөтө алабыз. Тигиндей платформаларда, Zillow, Redfin'де хозяиндар өзлөрү эле коюшат. Да, просто выбор без посредников, выбор көбүрөөк болуп атат да. Ошондо без посредников хозяин менен өзүңөр дагы баягы документтер жок болсо сүйлөшсөңөр жеңилирээк негизи. Хорошо. Ал жерден сиз айтып кеткен лайфхактар боюнча, же болбосо сиз айтып кеткен платформаларды колдонуп, өз ара баягы иш жүргүзүп, өзүң таап алсаң болот экен да. Ошол эле платформаларды колдонуп, өзүң там сатып алсаң болобу? Да, сатып алсаң болот. Без риэлтора сатсаң дагы болот. Бул жакта просто сатып алып атканда көбүнчөсү эмнеге риэлтор менен коюшат? Анткени биз риэлторлор өзүбүздүн жана MLS деген сайт бар, биз ага акча төлөйбүз. Ошол MLS-ке коюлганда бул основной риэлторский платформадан бүт платформаларга тарайт да, бүт веб-сайттарга тарайт. Например, сен өзүң Zillow'го эле койдуңбу? Только Zillow'да эле болуп турат да, сенин үйүңчү.
так сатканга койсоң, через риэлтор койсоң, просто көп кишилер көрөт, анан башка адамдар көбүнчөсү риэлторлорду жалдап көрүшөт да. Анан баягы документация боюнча бүт баарынан поддержка болот да реал эстейттен. А өзүң сатып алганда, өзүң сатка койгондо өзүң бүт баарын мыйзамдарды билиш керек, кандай кылыш керек да. Ошон үчүн 100% үйлөрдөн где-то может быть 10% өзлөрү коюлса, 90% всегда через риэлтора сатышат негизи. Бул сатуучунун перспективасынан да. Сатуучунун перспективасынан. А эгер сатып алуучунун перспективасында, ал өзүң истей турган болсоң, өзүм там сатып алам деп, мен эртең чыгып алып, акчамды, кэшимди алып алып, же болбосо кредит скорумду көтөрүп алып барып, хай мен там алайынчы деп истесем, кандай рисктер бар? Кандай рисктер менен мен ошол эле риэлторлор менен эле иштешин, көбүнчөсү үйлөрдү көрсөткөндө риэлтор менен көрүшүң керек. Өзүңө возможность бербейт да көрсөткөнгө, же өзлөрү риэлторлору өзлөрү көрсөтөт да. Анан кийин мыйзамы боюнча дагы бул жакта чоң покупка өзүңөр алам дегенге мен чын айтканда не рекомендую, потому что аябай көп нюанстар бар да. негизгилери кайсы? Негизги, например, үй сатып алыш үчүн, например, мен жардам берем ипотека алыш үчүн, көбүнчө банкирлер кээ бирлерде процентин көбөйтүп коюшат, же акчаларын көп алышат. Ошолордун боюнча карап, бир көз менен карап эле айтам, бул көбүрөөк акча алып атат, башканы тамдаш керек депчи. Анан кийин үй алганда да инспекция үйдү кандай алыш керек, району, көп нерселеринен специалисттер билишет да. Ошон үчүн желательно, если үй алам десеңер, конечно, надо через специалиста лицензированный. Жакшы. Эгер мен өзүмдүн кэшимди алып алып эртең базарга чыгып там издеп там сатып алам десем, анда мен бир жана мошенниктердин торуна чүп калыш мүмкүн экен да. Вполне возможно, андайлар дагы көп. Ошо жана өзүңүз айтып кеткендей, бул жерде АКШнын базары, турак жай базары аябай чоң экен да. Бул жер баягы өзү айтып кеткендей, бул жерде көбүнчө акулалар жүрөт экен да. Акулалардын арасында да шылын акулалар да бар экен да. Ошо шылын акулаларга торуна чүп калбаш үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Көңүл буруш керек, если лицензированный агент болсо, ал эч качан алдай албайт, анткени закон менен лицензиясы калып калат. Өзүм издейин десе, баягы адвокаттын эмнеге наниматься, реал эстейттин адвокаттары да өзүнчө бөлүнөт. Өзүнчө мыйзам, потому что реал эстейт бул чоң бизнес негизи. Не только бул Америкада эмес, бүт дүйнө жүзүндө. Ошон үчүн, например, азыр кээ бирлер акча, эч нерсе боло электе акча сурагандардан сразу качыш керек. Негизи акчаны после заключения договора бүт эметкенден кийин төлөнөт. Даже риэлторго төлөйсүңөрбү, инспекторго, жумуш бүткөндөн кийин төлөнөт. Жумуш башталып электе эч ким эч кандай акча сураганга укугу жок. Эгер мен барып, мен жанагы кэшимди алып барып, брокер менен иштеп баштаганда, эгер брокер акча сураса, анда мен сразу качышым керек экен да. Да, акча сразу сураганга акысы жок, эч ким мыйзам боюнча жок. Тастыкталган да. Даже ижарага сатып алганда кээ бирлер канча акча төлөйм деп менден сурайт да. Услугаңыз канча болот? Мен эч кимден акча албайм. Мен үй таап берип атканда, ошол хозяин, который үйдүн коюп аткан, ошол агентствого төлөйт. И мен өзүмө акча төлөбөйт. Все должно через бухгалтерию, через агентство проходить. Например, мен угуп калдым, былтыр кээ бир агенттер $500 бер, мен үйгө табам. Андай бул дагы шылынчылык экен да. Да, мыйзамга туура келбейт экен. Туура болбойт. Баягы Кыргызстандагыдай болуп эле на месте деп коет го. Чалсаң эле на месте договоримся деп эле. Келип эле баягы брокердин колуна эле ошол да документти бүтүзөт, ал дагы акчаны алат дагы. Ошо мен бардык суроолордун көпчүлүгү, суроолордун бардыгы эле негизи брокерлер менен бүтүп калат да, Кыргызстандачы. Бул жакта бул бардыгы баягы мыйзам боюнча ар бир департамент менен иштеш керек экен да. Да, туура. Ар башкы департаменттер менен. Туура. Сатып алуу боюнча биздин туугандардын көпчүлүгү өзү баягы жана турак жайын
жакшы ирет көпчүлүгү жана чоң оюп үй бүлөсү чоң оюп бир туугандары келип ата энеси келип баягы жашоо турмушунун шарттарына карата өздөрүнүн колдонуусуна алат экен да көпчүлүгү. Бирок кийинки күндөрү вот социалдык тармактарда интернеттерде дагы бул real estate, то есть турак жай суроосу бул жөн гана турак жай өзүңдүн жеке турак жайың эмес, бул бизнес катары да карайт экен да. Бул бизнес катары карай турган болсок канчалык потенциалы чоң бул бизнестин? Потенциал аябай эле чоң real estate негизи. Real estate көбүнчө бул жактагы бул жак болобу, дүйнө жүзү болобу, основной фундамент ошол богатство это real estate. Бул анткени бул стабильный инвестмент, акчаңар жоголуп кетпейт. Көбүнчө миллионерлер ушул real estate негизи башташат да. Алганда дагы караш керек, кайсы локациядан алыш керек, баасына жараша, рынокко жараша, ипотека алам дегенде ошондо процентный ставка бүт жагынан санап жакшы эмесин тандап алыш керек да. Жакшы. Бул мисалы үчүн менин акчам бар, менин кешим бар да, же болбосо менин досум Асандын кеши бар да. Ал экөөбүз үй алайлы деп чечтик, бирок аны жеке жашоо эмес, буну инвестиция катары да. Бул түшкөн доход бул пассивный или активный доходбу? Real estate алып биякта short term investment деген бар, real estate'те long term investment деген бар. Short term'де жанагы ремонту жок үйлөрдү сатып алышып, ремонт жасап, андан кийин сатып ал 1 жыл 2 жылдын ичинде кайта эле акчасын чыгарып алышат да. Ал дагы адамдар өзлөрү ремонт жасап, өзлөрү көбүнчөсү кылса көбүрөөк акча түшөт. Бирөөнү жалдап эметем десең, бул жакта эми кымбатчылык да. Основной вот иштеген рабочийлер да көбүрөөк акча алат, ошон үчүн анда азыраак акча түшүп калат. Long term investment это арендага, ошол эле ижарага бергенчи. Бул болобу квартира болобу, үй болобу, же коммерческий офис болобу, бүт жактан эле жакшы да негизичи. Ал жактан болсо караш керек, пассивный доход ал. Эч нерсе кылбайсың. Например, мен деле өзүм ушул пенсияма готовиться этип, например, бир 6-7 үйдү алып, ошондон ипотекасынан кутулуп койсом, чистый доход келе берет. Мага элдер жашай берет, аренда келе берет. Баасы да үйдүкү өзө берет. Эки жактан пайда көрөсүң да. Жакшы. Эгер мен эгер ошо инвестиция кылып чече турган болсом, турак жайгачы, кайсысын сунуштайт элесиз? Short termдөбү же long termдөбү? Алып сатуу жана перекуп деп коет го бизде. Алып саткандан пайда көбүрөөкпү же long termгө алып туруп, тамды сатып алып, арендага берип, анын акчасын алгандан көбүрөөк пайда түшөбү? Эми ошол Чикагодан ошол айтып кеткенден өзүңө жараша да. Өзүң колуңан көбүрөөк келип ремонт жасап эметем десең, анда short term жакшы, баягы ремонт сатып эметкен flipping деп коет биякта. Аябай популярный болуп кетти азыр flipping. Тренд болуп кетти. Да. Көбүнчө эле баягы тракта иштегендер, азыр трактагы жумуштары кичине катуу болуп, ошол көбүнчө чалып калышып атат flipping менен эметчи. Эми алар андай үйлөр дагы азыраак болуп калды. Азыр аябай көп кишилер ушинтип сатып алып, ремонт жасап, анан кайта сатып алган. Флиппингге да там табылбай, ага да акча кошуп берип атабыз. Long term болсо тоже жакшы, long term. Ал стабильный. Бирок ал жерге сабыр керек экен да, көп күтүш керек экен. Көп күтүп калыш керек да. Хорошо. Инвестиция боюнча, вот биз инвестиция азыркы баягы эле мен көбүнчө информацияны бул интернет тармактарынан карап атам да. Бир жерден окуп калдым, бул турак жайга болгон инвестиция сенин миграциондук суроолоруңа же болбосо миграциондук статусуңа таасир берет депчи, жардам берет дейт. Положительно может повлиять дейт да. Буга кандай карайсыз? Может положительно влиять, но кээ бирлер баягы Турция же башка мамлекеттер үй сатып алганда анан постепенно гражданство берет деген, андай бул жакта жок. Америкада андай жок. Андай жок.
Америкада бул жакта инвестиционный виза деген бар, миллиондон көп инвестиция алышың керек. Анан ошол катары иммиграционный эме статус алсаң болот, бирок да үй сатып алып эметкенде бул жактан уккан эмесмин, жардам болот. жеке колдонууга сатылып алынган там эч кандай таасир бере албайт менин Таасир бере миграциондук статусума, туурабы? Жок. А эгер мен миграционный статусума таасир алгым келсе, анда мен аны как бизнес катары недвижимый бизнес кылып ошол жерге вложение алышым керек экен да. Да, бизнес, баягы инвестиционный виза деп коет, эми ал иммиграционный мыйзам менен эметесиңер да. Бирок да баягы Турциядай же башкадай үй сатып алсам анан гражданство берет же документ берет, андай уккан эмесмин, жок. Хорошо. А өзүңүздүн жеке практикаңыз боюнча эмне сиз жана инвестиция кылып аткан биздин инвесторлоргачы там сатып, там таап берип, жана турак жай суроолоруна жардам берип атып, бир гана Америкада иштейсизби же Турциядан да тапканга жардам бересизби? Жок, мен ушул эле Америка, Чикагодан бошосом. Чикагода убакыт жетпей атат деңиз, Америкага никогда болот, Дубайга. А эгер инвесторлорго карай турган болсок, сиздин мен сиздин жакын тууганыңыз катары, эгер мен инвестиция кылгым келсе, кайсы рынокты, кайсы базарды, глобалдык кайсы базарды мага сунуш кылат элесиз? Дубайду, потому азыркы байкоолор боюнча Дубай аябай чоң популярдуу экен да, и көп инвесторлор ошо Дубайга вложение алышат экен да. Сиздин оюңуз боюнча кайсыл жакка азыр вложение кылуу туура? Дубайгабы, Турциягабы, Ысык көлгөбү же Чикагогабы? Эми мен ал жагынан накта жооп бере албайм, анткени билбейм, чын айтканда. Дубайда аябай эле бизнес, real estate бизнес аябай эме болуп атат. Мен деле подружкамдын иниси иштеп атат. Бирок да Америкада инвестиция всегда хорошая. Бул жак стабильность да. Америкага көп нерселерди карайт да. Бүт чет өлкөлөрдөгү мамлекеттер карап атышпайбы, туурабы? Эмне болобу көпчүлүгүнөнчү. Ошондой эле бул жакта баасы эч кандай түшүп кетпейт. Түшүп кетсе да может чуть-чуть мындай скачок эмелер болот, но андай глобальный прям совсем акчаңар жок болуп эме инвестиция отуруп калбайсың. Мен эгерде Америкага Американын турак жайына инвестиция кылуу бул башка жерлерге караганда туруктуулугу менен айырмаланат десем туура айтамбы? Туура айтасың. Туура айтам. Хорошо. А штаттар боюнча бул жана 50 штаттын, Американын кошмо штаттарынын 50 штаттын ичинен кайсыл штаты же кайсыл шаары инвестиция үчүн жана турак жайга инвестиция кылуу боюнча жакшы же деп ойлойсуз? Бүт эле чоң, например, Нью-Йорк, Лос-Анджелесте маякта көп акчаңар керек да, аякта бүт кымбатчылык. Кымбат болсо деле, алса деле, аякта деле жакшы инвестмент. Көбүнчө башка штаттагы биздин мекендештер бул жактан инвестиция кылып атат. Неге? Себеп Midwest бул жакта, Чикаго жакта үйлөр баасы более-менее кишилер алчудай баада да, affordable деп коет англисче. Ошон үчүн бул жака көбүнчөсү Нью-Йорктон да алып келип атам, Калифорниядан да алып келип атам, башка штаттардан азыр 1-2 жыл болду көп кишилерди көчүрүп келип атам да. Ошондой болот да. Да, ошондой болот. Мурда тиги Нью-Йоркко катышып же болбосо Калифорнияга качкан болсо, азыр кайра обратно келишип атабы? Азыр кайта бул жака келип атат. Midwest негизи стратегически очень хороший район. Даже вот трактор неге бул жакта көп? Анткени ортосунда да. Географический локейшн жакшы да. И Чикаго, мен бияка көчүп келгенде Чикагода эле көчүп келгем. Эч башка шаарга барган эмесмин. Ушу Чикаго напрямую ушул жака О'Хейрге учуп келгем. Келип эле ушул жерге калып калдым. Ушул жерден калып. Эч жака барган жокмун. Өзүм негизи очень стабильный человек. Бир жакты жактырсам. Туруктуу экенсиз да? Да, туруктуумун да. Бир жака секиргендей жок мендике. Сиз уже баягы жана местныйлар болуп, американецтер болуп, эме туруктуу болуп калган турбайсызбы? Бул жерде, бир жерде өнүгүп өсүп дегендейчи. Бул сиздин кылган кызматыңыз үчүн башка штаттардан,
башка мамлекеттерден инвесторлорду алып келип баягы турак жайга инвестиция кылып аткан үчүн мен ойлойм тиги госсекретарь Иллинойстун госсекретарисизге бир өзүнчө бир награда приз бериш керек го депчи. Бул аябай чоң иш, бул чоң иш. Азыр көп кишилер бияка келбей туруп эле баягы мага чалышат, мындай керек болуп атат, например, инвестицияга квартира таап бер. Анан кийин ошого карата жакшы райондордон таап берип эме келгенде эле оформленияны аркасына эле кол койгонго эле келип кетип атышат кээ бирлеричи. Алар ошо эгер секрет эмес болсо, эгер баягы неконфиденциальная информация болбосочу, ошо байт айтып атпайсызбы, по телефону эле же болбосо онлайн эле бүтүрүп коет депчи иштердичи. Ал жерде кандай обороттор канчалык чоң алып аткан проекттер же болбосо объекттер канча турат? Эми азыр приблизительно ушул 150ден өйдө 200-300 көбүнчөсү ушу инвестиция катары алып атышат. Кантип эле $150,000 сизге ыргытып коюшуп атат? Жок, мага ыргытпайт, алар келишет, өздөрү төлөшөт. Просто таап бергенге бул жака келбей туруп эле кээ бирлер бир жумага келип кетишет, кээ бирлер 3 күнгө, кээ бирлер совсем эле келишпейт. Баягы насколько они доверяют мне, ишенич суроо экен бул жердечи. Бирок ошо баягы сиз өзү айтып кеткендей, бул жерде обороттор чоң экен да. Анан башка штатта отуруп эле тиги Американын тиги Калифорнияда же баягы алыскы штатта отуруп эле сизге чалып эле алардын ишеничин алыпсыз да. Ошо ишенич алган Венера болуш үчүн эмне кылыш керек? Кантип алардын ишеничин сиз ошо таптыңыз да? Каалаган эмелерин баарын жакшы угушуң керек, талаптарын. Анан өзүңдүн мен уже бул жакта канча жылдан бери жашайм, каякта канча мен сразу эле билем да. Например, бул мынча алсаң канчага ижарага тапшырсаң болот, канча выход болот. Ошонун баарын райондорун жакшы билгендигине жараша, бүт расходторун сразу санап берип, мындай болот деген, ошон үчүн кайрылып атышат да. Сизге кайрылып сизге ишенич кылып. Эми мен өзүм деле көп рекламага чыгарбайм, баягы көбүнчөсү как сарафанный эме болуп эле, радио болуп эле, бирөөсү ыраазы болсо, бирөөсүнө айтат, ошентип эле оокат кылып келатам. Ошолорду ыраазы кылып, ошолордун ишеничин табуу секрети эмнеде? Жумушуңду жакшы билишиң керек, туура компетенция болуш керек экен, жакшы компетенция болуш керек экен. Бир компетенция менен эле баягы алардын каалоо тилектерин угуп коюу жетишсиздик го деп ойлойм да. Бул жерде көп факторлор бар го да. Көп факторлор бар. Анан эме өзлөрү тандайт дейсиң, мен опцияларын баарын көрсөтүп, ар бирөөсүн түшүндүрүп, локациясын түшүндүрүп, акчаларын түшүндүрүп, канчага тапшырышка түшүндүрүп, анан өзлөрү тамдашат да. Мен бир эле муну алгыла деп эметпейм, көрсөткөндө өзүмдүн убактымды эч качан аябайм. Для меня өзүмө самый основной негизи ошо клиенттердин талабын аткарып, ыраазычылыгын көргөнгө. Анткени менин бизнесим көбүнчөсү зависит ошол клиенттердин ыраазычылыгынан. Жабылган сделкаларга. Если туура эмес болгондо эле анан айтат да, компетентный эмес экен, мындай күйүп калдым, анан кереги жок. Мен өзүмдүн кесибимди аябай жакшы көрөм. Көп кишилерге жардам берип, үйлөр, эми үй деген бул аябай негизги нерсе, даже мага да, например, иштейсиң, целый день иштейсиң, үйгө келесиң, үйүң жагып турса эметсең, эс алганга да жакшы да. Үй бул башкача нерсе экен сиз үчүн. Үй болсо өзүнчө крепость да, өзүңдүн эмеңде. Көп интернет барактарында өзгөчө баягы ошо турак жай менен жаңы иштеп баштаган, же болбосо турак жайда көптөн бери иштеп жүргөн адамдардын көпчүлүгү сизди баягы да сөзмө сөз айтканда number one broker деп айтып жүрүшөт да. Ошо number one broker Венереже болуш үчүн эмне кылыш керек? Жумушуңа так болуш керек, иштеш керек. Эч качан айтканыңды аткарышың керек и должна говорить всегда правду. Ошол да. Хорошо. Мен азыр болот бул тармакта иштеген эч кандай опытым жок, тажрыйбам жок. Мен эмне кылышым керек?
алгоритм работы, да, кандай болуш керек, алгоритм обучения же алгоритм окуунун алгоритми кандай болуш керек, чтобы стать как Венереже? Көп нерселерин, например, real estate болобу, врач болобу, башка бүт баары көбүнчөсү баягы опыт работы менен келет. Потому что ар бир сделка өзүнчө индивидуально, көп нерсени үйрөнөсүң. Китептен көп нерселерди билесиң, бирок да во время опыта работы очень много нюансов возникает. Поэтому, мне кажется, важно, опыт работы здесь важен. Например, канчалык көбүрөөк болсо, көбүрөөк сделкалар болсун, көбүнчө нюанстар менен сталкивать этесиң. Даже азырдан деле көп нерселерди деле мен деле, например, билбейм да, например. Каждый сделкадан жаңы бир нерсе чыгат, бирдемени үйрөнгөндө мен өзүм сүйүнөм. Мен мунусун уже билип калдым, тигинсин билип калдым депчи. Көп жылдан бери иштесеңиз дагы сиз үчүн жаңы нерселер ачылып Да, эч качан ар бир иште мен просто ааспын, бүт баарын билем деп эч ким айта албайт деле болуш керек. Мен деле айта албайм да. Канчалык виртуоз болбой, все равно. Да. Жана англисче айтып коюшат го, there is a room for improvement экен да. Да. Хорошо. И жакшы бир нерсе айткан, ушу жанагы англисче макал бар го, practice makes perfect. Ошондой эле экен да, бул жерде дагы да. Бул жакта да. Турак жайында дагы, эгер number one да, же болбосо компетенцияңды аябай курчтап, күчтүү специалист болгон кезде обязательно бул практикада. Практикада үйрөнүп турушуң керек. Бул жакта мыйзамдарды постоянно ар бир 2 жыл биз continuing education болуп турат. Лицензиябыз ар бир 2 жыл кайта окуп, кайта обновлять этип турушубуз керек. А ушу лицензияны айтып кетсиз да, лицензированный специалист болуш үчүн эмнелерди кылыш керек? Кантип лицензия алса болот? Лицензия окуусу бар, окуш керек, онлайн болобу, же болбосо жанагындай real estate мектептери бар, же жанагындай чоң эле real estate офистер өздөрүнүн класстарын эметет. Өзүңөр деле окусаңар болот. Анан кийин обязательный баягы 30-35 сааттык эмеси бар, аны барып ошол мектебине барып курсуна өтүшүң керек, экзамен тапшырышың керек, лицензияны алышың керек. Лицензияны алганда дагы өзүң жеке эле иштей албайсың биринчи меткенде. Надо офиске, real estate офиске, через real estate офис устраиваться. Өзүм ачам десең, өзүм иштейин десең, ага 3 жыл опыт работы болуш керек, менеджинг лайсенсин алышың керек, анан ошондо гана жеке өзүңдүн офисиңди ачып, же өзүнчө иштесең болот. Мен эгерде өзүм жеке офисимди ачып, өзүнчө өз ара иштей турганды кааласам, мен андай 3 жылдык тажрыйбам болуш керек. 3 жылдык тажрыйба болуш керек. И менеджинг партнер деген лицензия болуш керек. Лицензияны алышың. Ал лицензияны кантип алат? Ал эле кайта эле ошол эле окуу жайга барасың. Аякта уже сааты көбүрөөк, 40 сааттан өйдө. Кайта экзаменди сдавать этип лицензиясын аласың. Анан ар бир 2 жыл кайта ушул окуп, кайта continuing education лицензияңды обновлять этип турушуң керек. Азыр баягы жашоо өзгөрүп, жашоодогу баалуулуктар өзгөрүп, жашоодогу тенденциялар өзгөрүп, көп нерсе өзгөрүп өткөн да, убакыт өтөт, адамды өзгөртөт. Ушул учурда эгерде сиз баягы 18 жыл, канча жыл мурун келсе эле? 25 жыл болуп калды. Эгерде сиз 25 жыл мурун келген Венераны жолуксаңыз, Венережеге айтиге бар же тракка бар деп айтат белесиз, же ушу турак жай менен иштей бер деп айтат белесиз? Мен өзүм негизи Кыргыз мамлекеттик университетти бүткөм, эконом. Окууну бүткөндө эле соодада иштегем. Анан бул жака келгенде деле ушул элдер менен иштеп, соода бул менин жумушум да. Элементиңиз экен да соода, э? Да, элементим. айтиде может мүмкүнчүлүгүм бар иштеген, но көп кечке компьютерде отура албайм. Чын айтканда, компьютерде аныс деле көп отурам, баягы элдерди үй таап, бирок да мага өзүмдүн кесиби жагат. Ушул элдер менен иштешип, ар бирөөнүн баягы ыраазычылыгын билип, жакшы да. Ыраазычылыгын алып, алардын батасын алып суроолоруна жардам берип, суроолоруна жооп берип, проблемалар болсо аларды жана решать этип дегендей. Сизге бул өзүнчө рахат алып келет экен да. Эгерде азыр сиз 25 жылын мурун келген Венера эжени жолуксаңыз, анда эч башка жерге барбай ошо real estate келе бар деп айтат белесиз?
Да, эч кандай жалеть эткен жокмун. Real Estate'тен мурун страховой агентствода иштегенмин 6-7 жыл. Ал деле ушул продажа машина болобу, медицина болобу же үйдүн страховка бүт баарын саткам да. Андан кийин Real Estate'ке өзүм өткөм. Анткени өзүмө да үй сатып алгым келип, өзүм караган, ал деле толчок болду. И с другой стороны, Real Estate дайыма эле кызыгып жүрчүмүн. А вот ушу жана турак жай базарын талкуулоодо, турак жай 2025 жыл мурун сиз качан баштадыңыз турак жай менен иштеп? 2012 жылы окудум, 2013 жылы иштеп баштадым. Турак жай баягы базарына кайра турган болсок, 2013 жылкы турак жайдын баягы абалы менен азыркы 2024-төгү турак жайдын абалынын айырмачылыгы барбы? Аябай бик айырмасы бар. 2013 жылы баштап эле баягы 2008 бүт баарыңар билесиңер крах болгон да. Ошондон кийин тамдын баалары аябай көп түшүп кеткен. Анан ушул 2013-11 жылдан баштап гана кайта баалары кичине көтөрүлүп келетти да. Ошондо 2013 жылы мен баштаганда 2020 жылга чейин ар бир жылы 5% болобу ушундай көтөрүлүп келаткан да. Андан кийин пандемия башталып, баягы иммиграционный жана көп кишилер келип баштап эметкенден кийин эле аябай өсүп кетти. 20 жылдан калп айтпайм, бир 10%тен кээ бир жеринде 30%ке чейин өсүп кетти да. Бул эмне таасир болуп атат бул ушундай чоң скачок болгонуначы баалардын? Ошол пандемия убакта бүт баары үйлөрүнө камалып калышып, үйгө отуруп калышып, чыга албай, анан кийин алар дагы ошо башка жанагы эл албаган көп штаттарма, Айдахо болобу, Вайомингден болобу, ошол жактардан деле алып атышты да үйлөрчү, баягы кенен природа эме болуп, ошол дагы бир жагынан болду. Процентная ставка да аябай түшүп кетти ошол убакта, 2-2,5%. Ошондо дагы көп кишилер аны менен байды колдонуп калат деп алып баштады. Андан кийин 2 жыл болду, канча 3 жыл болуп калдыбы, Украина менен Россия согуш башталды, ошончо аябай көп наплыв болду. Негизи бул Байден бияка келгенден кийин, президент болгондон кийин баягы иммигранттарга поблажка болуп көп кишилер келишти да, аябай көп киши. Бул да өз таасирин берип аткан экен. Ошол да, эми бул экономикада жанагы supply and demand деп коет, жана сен которуп аткан суроо менен талап. Суроо талап, Да, экономиканын движущая сила это суроо талап. Канча талап көп болсо, ошончо кымбаттайт. Если, например, үйлөр көбүрөөк чыгып, покупательдер азыраак болсо, анда үйлөр арзаныраак болот. Азыр эмнеге кымбаттап кетти? Көп эле кишилер үй алабыз деп жүрүшөт. Эми жаңы иммигранттар да келип эле чалышат, биз 1 жыл болду үй алат элек депчи. Накалай акчаңар болсо азыр алсаңар болот. Же болбосо анда мен силерди даярдашым керек деп 2 жыл, кээ бирлерди 1 жыл даярдайм ар кандай. Бул даярдоо эмнеге даярдайсыз? Баягы ким көбүнчөсү ипотека алышат да. Ошо ипотека алыш үчүн, жардам бериш үчүн да эмнелерди кылыш керек. Ошо кредит скор болобу, канча акча топтош керек, кандай документтер кылыш керек. Эми ар кайсы кишилер ар кандай, кээ бирлер болсо зарплатасын полностью алышат, кээ бирлер с вычетом налогов алышат да. Ошолорго ар кайсы кишилердин талаптары, банктардын талаптары өзгөчө. Ошонун баарын түшүндүрүп берип анан даярдайбыз да. Бул ипотека жана бир күн эле ойлонуп, экинчи күнү чечип эле, үчүнчү күнү там алып алчу нерсе эмес экен да. Жок, андай эмес. Өзүңүз айтып кеткендей, сиз 25 жыл мурун келипсиз да, Чикагочу. Сиз келген жол азыркы көпчүлүк келип аткан жолдон айырмаланабы? Конечно, айырмасы бар. Мурун кыйыныраак болчу бизди. Мен келгенде, мен бул жака келейин деген деле оюм жок болчу негизи. Внезапно эле ушундай идея болуп келип калдым да, бул жака спонтанно эле да. Анан кийин бул жакты жактырып калып калдым. Мен келген убакта чын айтканда бир 5-6 эле кыргызды таанычумун. 5-6 эле кыргыз.
ушул наплыв бул 2005-2006 башталды. Баягы студенттер келип баштады, work and travel менен келип баштады. А основная масса ушул 2013-2012 жылдары башталды болот. Көбүнчө жаштар келип башташты да бул жакачы. Негизи эң биринчи кыргызский комьюнити центрди биз ачканбыз. Болот Байке деген байке бар болчу бул жакта. Ошол чогуу Ноорус майрамын өткөзүп, кыргыздарга жардам берип, ошондо эле анан кийин Акылтай деген балага өткөрүп бергенбиз. Ошентип анан дальше больше кечти да негизи да. Сонун. То есть основатели силер турбайсыңар да? Да, биринчи основательдер. Молодцар. И вот в середину хотелось бы добавить, вот я пропустил, жасалма интеллект, искусственный интеллект, жасалма интеллект. Азыркы баягы мейнстримде жүргөн трендтердин бири бул жасалма интеллект. Жашообуздагы баардык эле аспекттерге кирип атат да. Ооба. Тамакты жасасаң дагы эме жасалма интеллект, телевизор көрсөң деле жасалма интеллект, радио уксаң деле, интернетте отурсаң деле, үйдө отурсаң деле, айтор каерге барып баардык жерде эле жасалма интеллект да. Жасалма интеллекттин ролу, азыркы ролу бул турак жай бизнесинде кандай ролу бар? Негизи көп эле жардам берип атат ошол. Жардам берип атат. Жардам берет, да. Көп нерселерди баягы документация жагынан жеме болгондо информацияны бат аласың да. Эмне суроолоруң болсо батырактагы болот, баягы поиск болот. Эми баягы эле үй табам, үй эме болгондо баягы поискка койгондо көп нерселердин баарын можно чуть-чуть упрощенно, сокращенно. Тиги жасалма интеллект бул бир гана жакшы таасири менен сизге жардам берип аткан турбайбы? Жакшы, мага да көп вникать этишим керек. Ошо. Бирок жасалма интеллектте мисалы үчүн мага сизге как специалист катары жардамы чоң экен да. Мага мен мисалы үчүн бир кээ суроолорго турак жай боюнча кандайдыр бир мыйзамдарды карагым келсе, же болбосо кандайдыр бир суроолорду аныктагым келсе, канчалык тастыкталган жана такталган информациялар бар? Көбүнчө интернетте баягы проверенный сайттар болсо туура эле информация болот. Эми ар кайсы нерсенин окуганда эметкенде өзүң билишиң керек да. Эми туурасы баягы эме кыласың да, электен өткөргөнсүнчү. Өзүңдүн интуицияң да болуш керек да. Жакшы. Баягы эми сиз чоң мастер катары да, чоң күчтүү специалист катары 25 жылдан бери бул жерден бун ичинен сыртынан баардыгын бул турак жай бизнесин дагы эле үйрөнүп атасыз. Да, ошо эң чоң алкаш, что да үйрөнүп жатасыз. Сиздин кийинки 5 жылга болгон прогнозуңуз турак жайында, турак жай нишасында же турак жай бизнесинде эмне өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Сиздин прогнозуңуз? Эми турак жай болушунча өзгөрүүлөр, эми баалары билбейм канча өсөт. Аябай деле катуу деле скачок деле болбойт болуш керек, как пандемия убакта. Бирок да таамдын баасы деле көп түшүп кетпейт, анткени өзүңөр көрүп атасыңар. Население растет, көп эмелер келип атат. Бүт баарына жашаганга жерлери болуш керек, иштегенге жерлери болуш керек да. Азыр real estate аябай эле чоң бизнес негизи. Көп экономиканын движущий, один из основных сил движущих это real estate негизи. Да. Ошон үчүн вкладываться керек real estate'ке. Real estate'ке возможность болсо, надо вкладываться. Хорошо. Баягы Кыргызстанда жаңылыктар боюнча. Кыргызстан менен связиңиз кандай? Кыргызстан менен жакшы, туугандарым ошол жакта. Азырдан аякта деле Кыргызстанда деле ошол real estate аябай көтөрүлүп атыптыр. Мен аны түшүнбөй атам, эмнеге көтөрүлүп атканынчы. Аякта стабильность жок, бирок да көбүнчө Кыргызстандагы адамдар бул жака напрямую чалып, уже бул жака инвестиция жасаганга аракет кылып атышат. Бирок Кыргызстандагы турак жай иши өнүгүп өсүп атат аякта деле. Анткени билбейм, ал көбүнчө анализ кылган жоксуз. Анализ кылган жокмун аякта Кыргызстан.
Хорошо, все. И сонун баягы такталган көптөн бери жана жүрөгүңдө көп жүргөн суроолорго алып кичине жана жеңилдеп калдык и биздин көрөрмандарга да аябай жакшы жагымдуу да тастыкталган информациялар келгенине буларга да аябай жакшы болду. Кийинки сөз ушул жаңы келип бул жерде жашап жаткан мигрантка катары эмне кеңеш берет элесиз кыргыздарга? Турак жай жөнүндө эмес, негизи жашоо боюнчачы. Бул жакта эми Америкада да өзүң эмнеси мага аябай жаккан нерсеси, өзүңдүн башың болсо, жалкоо болбосоң, мен жалкоо адамдарды жаман көрөм, чын айтканда. Жалкоо болбосо, өзүңө ишенсең, көп нерселерди кылсаң болот да. Бул жакта возможность өтө көп. Ага үчүн башты иштеш керек. Туура бул жака жашайм дегенде Американын мыйзамдарын менен туура иштешиң керек. Эч кандай мындай коррупция деле может быть бардыр, бирок да мындай карапайым биздерге коррупцияны деле көргөн жок. Кыргызстандагыдай кыла албай калдык да. Возможность көп. Иштеш керек, башты иштеш керек, баягы жалкоого барбай, иштейт деген тиштейт дейт. Ошол бул жакта Америка в основном көбүнчө адамдар бүт эле иштешет. Туурабы? Иштебесең, бул жакта расходдор чоң. Баягы жана баягы эле көбүнчө байкоолор боюнча биз айтабыз да иштегиле депчи, чын эле көпчүлүк иштейт экен, жакшы иштейт экен, бирок болгону баягы тили жок эле көпчүлүгү кара жумушка барып иштейт экен да. Баягы айтып коет го, don't work hard but work smart дейт да. Ошол смарт иштеш үчүн бул жерге тил керек экен да. Тилди биринчи жеке практикаңыз боюнча кантип англис тилин үйрөндүңүз? Англис тилин анысын айта кетейин. Келгенде чын айтканда мектепке барганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Келгенде эле бүт телевизор болобу, радио болобу, эмне окуган жалаң англисче өттүм да. Ошол менен мен англисчем мектептен окугам, мектептен жакшы окугам, бирок да баягы сүйлөгөнгө деле слабый болчу. Бияка келип эле полностью если бүт жагынан англисче эметип кетсең, бат үйрөнөсүң. Анан кийин погружение болуш керек экен да. Анда бат үйрөнөсүң. А то биздикилер боюнча биздикилердин эле иштеп жүрө берсең, мындай практика жок болбосо, же эчеме болсо, анда конечно тяжело. Но азыр мектептер деле бар, биякта библиотекалар деле, бесплатный курслар деле көп негизи. Бесплатный курстар бар экен, китепканалар деле эметишет. Азыр баягындай приложениялар да көп үйрөнчү. Үйрөнөм десең, просто очень много этих. Эмне биздин кыргыздар үйрөнбөй атат англис тилин? Бардык возможностьтар бар. Китеп десең китеби бар, приложение десең приложениясы бар, тиги газета десең газетасы, тиги YouTube десең YouTube, тиги блогер, англисче үйрөткөн блогерлер андан көп. Эмнегедир бирок кыргыз тилин, англис тилин үйрөнбөй атабыз да? Эми кээ адамдар бияка жашайм, жетишем, төөлүккө калам, байэмедим деген алар үйрөнөт. Эми ар бир кишинин өзүнүн эмесинен да, мүмкүнчүлүгү менен, да, каалоосу менен. Каалоо болуш керек да, самое главное. Каалоо болуш керек экен. Хорошо. Достор, бул аябай мен үчүн жеке информативный болду, информативдүү талкуу болду. Сиз менен баягы көрүшүп, сиз менен көптөн бери жүрөгүмдө көп жүргөн сөздөрдү айтып, сырдашып, айта албай жана бөлүшө албай жүргөн кээ бир проблемаларды айтып алып кичине жеңилдеп калдым. Чоң рахмат, аябай сонун болду. Жеке өзүңүздүн инсайтыңызды жана кыргызча, англисче, орусча сүйлөп эле. Кечирип койгула кыргызча. Кечиресиздер, биз үйрөнөбүз. Булай буюрса эмкеде уже сонун болуп кыргызча сүйлөп беребиз. Бирок аракетке берекет, аракет кыла беребиз, кыргыз тилинде сүйлөп беребиз. Баягы сонун болду. Бардыгы көбүнчө аябай баягы полезный деп коет да, полезный эмелерди, данныйларды бердиңиз, аябай сонун болду да. Достор, убакыт тартыш болгондугу үчүн бул жерде Венера эже менен көп нерселерди биз баягы талкуулай албай калдык. Бирок Венера эже менен сүйлөштүк. Кудай буйруса, биз мындан кийин, эгерде биз сизди жүрөгүңүздө көп жүргөн же болбосо бир
талкууңуз, бирөөгө барып айтып же болбосо интернеттен издеп таба албай калган сурооңуз болсо сиз комментарийге жазып коюңуз. Бул посттун астына же болбосо биздин директке, социалдык тармактарда USATV-ге жазып койсоңуздар, биз Венера эже менен сөзсүз түрдө да байланышып, сизди жана жүрөгүңүздө өйкөп жүргөн сурооңузга жооп таап, да, обязательно силерге кайра жазып коебуз. Суроолоруңар болсо ылдыйга жазып, комментарийге жазып койгула. Анан кийин Венера эже акыркы сөз. Эми real estate ижара тарабы боюнчабы же сатып алуу боюнчабы же болбосо жөнөкөй эле консультация болобу, чала бергиле. Кээ бирде бош болуп чала албай калсам кайта обязательно чалам. Же напоминать, просто чын эле иш көп. Убакыт иш көп да. Иш көп, да. Кечпей калган. Да, бирок да жардам берем. Эч кандай консультацияга акча албайм. Мындай эле вопростор болсо ушул телевиденияга, комментарийга жазып турсаңар, мага жооп турат. Мен болсо с удовольствием жардам берип, болгон пикиримди, жардамымды берип турам консультация. Бирге алга. Да? Жакшы чыгарга. Достор, куттуу үйгө кур келбейт экен. Венера эжекебиз кыргыздын салты менен бул жерге биздин студиябызга биздин көрөрмандарга атайын бир жакшы белеги менен келиптер. Six Flags деген аквапаркка 2 жолдомону комментарийде real estate боюнча же болбосо жана брокерлер жөнүндө болгон жагымдуу бир кызыктуу окуябы же анекдот болсо жазып койсоңуздар, жакшы жазылган анекдотко же кызыктуу болгон окуяга Венера эже бул Six Flags'ка болгон 2 жолдомону өзү тандайт. Топтура? Да, все, хорошо. Шашылыңыздар, жазыңыздар, бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө сизге чоң рахмат Венера эже. Чоң рахмат мага чакырып мекендештерге, силерге ийгилик. И өнүгүп өсүп ушул жакта real эстейтке да инвестиция кылып тургула. Кыргыздар алга. Кыргыздар алга. Чоң рахмат Венера эже. Бул биринчи эмес, жалгыз биринчи жана акыркы эмес. Кудай буйрса сиз менен дайыма на связи будем. Да. Вопростор болса, анда обязательно будем обращаться к вам, хорошо? Обязательно. Спасибо. Всем рахмат.